Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдө ошо бүгүнкү күндөгү мамлекеттик ипотекалык компаниясынын арасындагы маселелерге көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ушу менин дарегиме мынакей ГИК компаниясынын ишмердүүлүгү тууралуу нааразычылыктар көп келип жатат. Анын бирөөсүнө токтолуп кетсем, 9 районунун Казарман айылынын тургуну Досмотова Айзада 3-топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген айым 4 баланын апасы. 2022 жылы Жалал Абад шаарынан батир алуу үчүн ГИКке кезекке турган. Бүгүнкү күнү 42 кезекте турат. Ушул эле жылдын 3-апрелинде ипотека ГИКтен кызматкерлер чалып, кезеңиз жетти, май айында тапшыруу болот, даярданыңыздар деп сүйүнчүлөп чалышат. Үй бүлө мүчөлөрүн тактап, 18 жаштагы студент баласын тизмеден чыгарып, бир аз төлөмү бар экен, ошону толук кандуу төлөтүп, кайра 20 күндөн кийин 23-апрелдерге байланышка чыгып, сиздерге берилбей калды. Биринчиден деген ошо Жалал Абад шаарынын тургундарына берилиш керек деп маалымдашыптыр да. Бул Досмотова Айзаданын айтымы боюнча, ошол кезектен бул эжеде турган кезектен кийинкилерди алып атышат. Ошону улам Алмазбек Акунжанович, мен сизден суранат элем да. Буну кандай түшүнсөк болот? Кайсы мыйзамда жазылган биринчи шаардын тургунун алыш керек, анан айылдын тургундарынын кезеги болот деп, же болбосо кандайдыр бир коррупциянын схема барбы? Бул ошо 42-нчи орунда туруп, андан кийинкилер бул кандай десем, кезеги тийип алып атышат да. Ошондон улам мен сиздерден суранат элем, толук кандуу кат түрүндө кантип, кандай түрдө берилип атат, кезек кандай чечилип атат, ошол жөнүндө бизге толук кандуу кат кетирсеңер деп. Анан экинчи көтөрүлүп турган маселе бул ошо биздин өлкөбүздө акыркы учурлары аябай көп кездешүү болуп алды. Бүгүнкү күнү мынакей жеке менчик клиникаларда көптөгөн өлүмдөр кездешип жатат. Бул тууралуу мен дагы өткөндө ошо социалдык комитетте бул маселени көтөрүп, саламаттык сактоо министрлигине протокол тапшырма бердик элек да. Именно ошол жеке менчик клиникаларда операция өткөрүп аткан клиникаларды текшерип, компетентность врача, насколько вот соответствует техника для проведения операций, хирургических вмешательств, ошону толук кандуу текшерип, анан бизге маалымат бериңиздер деп элек. Мынакей бүгүн дагы бизге ушундай жаман кабар келип отурат. Кечээ мурда күнү жаңылыктарга чыгып атат. Дита клиник деген жеке менчик клиникада дагы 30 жашар бала операционный столдо калып кетти да. Бирок өкүнүчтүүсү, өлүм болуп атканда дагы бүгүнкү күнү ал клиника толук кандуу өзүнүн ишин алып барып жатат. Анан ошондон улам Алмаз Акунжанович, мен сизден суранат элем да. Өзү негизи частный клиникаларга бир кандайдыр бир рейд түрүндө бир